Assalamu alaikum Facebook koldancılar, assalamu alaikum jamaat. Doğanlar hazır, bardық Kırgızstandықтар hazır, başın қатырып атат да. Канткенде Кыргызстанды өнүктүрөбүз деп. Академиктер башын ортотат, окумуштуулар, бардыгы башын ортотат. Бардык саясатчылар сүйлөп атат бул жөнүндө. Бирок туугандар, Кыргызстанды өнүктүрүүнүн жолу бул өзүбүздүн өндүрүштү колдоо. Мына ушул көзүңөргө көрүнүп аткан ушул суусундуктар, ушул тушенкалар, вареньялар, могу макарондар, мына кактын түрлөрү, куруттар, мына жупкалар, могу талкан, бал, могу жакта болсо конфеттин түрлөрү, мына кыргызча конфеттер. Мына жакта болсо бардык сүт, айран, мына эт. Ушулардын бардыгы туугандарына өзүбүздө өндүрүлөт. Качан бизде бардык Фрунзе, Народный, Глобус деген чоң магазиндер, алмалар деген ушул бардык магазиндер мына ушундай товарларды ассортиментти койгондо анан кийин Кыргызстан өнүгөт. Ага чейин биз башка бир мамлекеттерден сатып алып өзүбүздүн күчүбүздү башка бирөөлөргө берип жүрө беребиз. А бизде деген бар жок кеңири болуп атса, бар жок кеңиричилик болуп атса. Ва алейкум ассалам. Сен эмне кыларыңды билебиз. Мен өзүмө туурадан кошула калып атам. Моңолдар келиптир. Момундай азык жасап. Карачы моңрекил кадимки Арсланбактын жаңгагын ошол жердин балын аралаштырып туруп, анан моңрекиндей евро түргө келтирип туруп, анан алып келишиптир. Бүгүндөн баштап ушул сатылат бу жерде. Эми өзүбүздө ушундай нерсе турса, башкаларга эмнеге жабышат ушул? Таң каламдай. Бу дүйнөдө биздикиндей нерсе жок да. Таза деп. Анан греческий орех айдап айланай Арсланбактын жаңгагы. Жаңгактын атасы ушуда. Ооба. Анан ошону жебей, анан кийин анын атында греческий орех деп алып контракт жүрөбүз. Жанагы тиги аркарды тааныбай Марко Поло дегендей. Ооба. Кеп нерсе. Ошону айтсаңыз. Анан мына ушун. Атыңыз ким болот? Айдарбек. Айдарбек, Базар коргондон келдик. Базар коргондо да. Кыздың Жаңы товар кошулуп тур да бүгүн. Бүгүн Дагы бир өндүрүшчү кошулуп тур да биздин катарга. Азамат. Өзү жасап. Не ишкананын аты эмне? Тоо азык. Тоо азыгы. Тоо азык. Тоонун азыгы. Жамак тоодо пышат. Бал тоодон келет. Ана. Чоң рахмат. Мына туугандар, мына ушундай өндүрүүчүлөр бизде аябай көбөйүш үчүн бизде мына документацияны биз жөнөкөйлөштүрүшүбүз керек да. Кайда чоң бир эмелерди кылып алып баягында өзүбүзгө препондорду немелерди создавать этип алып баягы ушинтип кыйналып жүрөбүз. Өндүрүш үчүн Кыргызстанда өндүрүш өсүш үчүн ошол өндүрүшкө кете турган документтерди өтө жеңилдетишибиз керек. Ошону күнүгө бирден экиден ишкана ачылат. Мына көрдүңөр көзүңөрдө бир тоо азыгы деген бир фирма ачылып өндүрүүчү. Ошолор өзүнүн товарын алып келиптир. Мына туугандар, жооп оңой эле. Кыргыз качан өзүнүн өндүрүшүн пайдаланат, кыргыз качан өзүнүн өндүрүшүн көтөрөт, мына ошондо анан кыргызга ийгилик келет. Ага чейин мына азыр магазинди эшигин ачып эле туткасын тартып ичкериге киргенде эле эмне 99% башка мамлекеттерден келген товарлар сатып атат. Мына ушул бардык магазинчилерге айтар эле, туугандарым, келгиле. Мына ушундай ассортимент жасайлы. Ошол ассортимент менен биз Кыргызстанда өндүрүлгөн товарды биз өзүбүз жей турган болсок, бул товарды мисалы үчүн башка мамлекет жебейт. Биз өзүбүздүкүн өзүбүз жешибиз керек. Мына ошондо өнүгөт өндүрүш. Ага чейин ушинтип сен сала мен сала болуп жүрө беребиз туугандар. Мына бар жок шербет, натурал, кукуруза 3 дейт. Мына биздин таксыр менин досум жасайт ушуну Кара Сууда. Бардык өндүрүүчүлөрдү чакырам туугандар, бириккиле. Мына келгиле, айыл азыгы деген дүкөндөрдү ачалы дагы Кыргызстан боюнча. Мына ушул дүкөндөрдүн санын көбөйтүп, кыргыздардын ден соолугун чындайлы. Бул биз үчүн эң чоң иш ушул.
Көрүңүздөр. Мына ушул ассортимент бардыгы силер дагы магазин ачсаңыздар, ушулардын бардыгы магазиниңерге толот. Целый ассортимент болот силер үчүн. Мына натуралды реклама кылып койбосом болбойт. Улар мага келирге бир жип обещать этип атышат. Кудай кааласа рекламасын жакшылап кылып турайлы. Тамаша туугандар, мына органик сок, бул да биздики. Мына шербет, бул да биздики. Мына булардын бардыгы Кыргызстандыкы. Ошого көбүрөөк аракет кылыңыздар. Өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан товарларды алганы бардыңыздар. Аракет кылыңыздар туугандарым.